Президент Садыр Жапаров бүгін 12 сентябрда Созақ районындағы Жалал-Абад май иштетүүчү заводтун ишмердүүлүгү менен таанышты. Өлкө башчысы аталган завод жогорку экспорттук потенциалга ээ экенин белгилеп, тийиштүүлөргө ишкананын иши жана аны модернизациялоо маселесинде жардам көрсөтүү тапшырмасын берди. Завод көп жылдан бери токтоп турган болчу. Анын ишмердүүлүгү ушул жылдын март айынан тарта жанданган. Андан бери мында 900 тонна суу май өндүрүлгөнү айтылды. Бүгүнкү күндө завод өзүнүн кубаттуулугунун 40% гана колдонот. Компания пактаны кайра иштетүүчү заводду ишке киргизүүнү да пландап жатат. Майды өндүрүүдө чет өлкөлүк сырьё колдонулат. Бирок өлкө башчысы жергиликтүү сырьёну колдонуу, заводду модернизациялоо жана өндүрүлгөн продукциянын сапатын жогорулатуу маселесине өзгөчө көңүл бурду. Эскерте кетсек, Садыр Жапаров Жалал-Абад облусунда 2 күндүк иш сапары менен келген. Кечээ чек ара кызматынын 36 кызматкерине жаңы батирлердин ачкычтарын тапшырган. Ошол эле күнү Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коомунун 90 жылдыгы жана мунай-газ тармагынын кызматкерлеринин кесиптик майрамына катышкан. Анда кесипкөй мунайчылардын жана газчылардын күч аракети менен өлкөбүздүн экономикалык жана энергетикалык базасы чыңдалып жатканын белгилеген. Мамлекет башчысы эмгекчил мунайчылар ички рынокты мүмкүн болушунча күйүүчү, майлоочу заттар менен камсыздоого, жаңы кендерди изилдеп, өндүрүштү өнүктүрүүгө аракет кылып жатышканын кошумчалады. Бүгүнкү күндө Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коому өлкөбүздүн мунай жана газ тармагындагы жалгыз өндүрүштүк ишкана экени жалпыбызга жакшы маалым. Ошол эле учурда республикалык жана жергиликтүү бюджеттин киреше булактарын толуктоочу мекеме да болуп саналат. Кыргыз-Нефтегаз мунай менен газды чалгындоодон баштап өндүрүү, кайра иштетүү, алынган мунай заттарын сатуу менен өндүрүштүн толук циклын өзүнө камтыган бирден бир ири мекеме. Урматтуу мекендештер, биздин кесипкөй мунайчылардын жана газчылардын күч аракети менен өлкөбүздүн экономикалык жана энергетикалык базасы чыңдалып жатканына да токтоло кетейин. Президент Садыр Жапаров Кыргыз-Нефтегаз ишканасынын өзү сатып алган жаңы техникалары менен да таанышты. Мамлекет башчысы Кыргыз Петролиум компаниянын мунай иштетүүчү заводун модернизациялоо аяктаса, 2025 жылга чейин Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коому эл аралык стандарттарга жооп берген күйүүчү майын чыгара баштаарына көңүл бурду. Натыйжада өлкөнүн тышкы отунга болгон көз карандылыгын азайтуу маселеси чечилет. Дүйнөлүк стандартка туура келген К5 үлгүсүндөгү күйүүчү май чыгара баштайт. Кудай буюрса, муну 25 жылга чейин аткарабыз деп турабыз. Натыйжада өлкөнүн тыштан келүүчү күйүүчү майларга болгон көз карандылыгын азайтуу маселеси колго алынат. Урматтуу Кыргыз-Нефтегаз ишканасынын эмгек жамааты жана кадырлуу ардагерлери, сиздердин алдыңыздарга коюлган милдеттерди мындан ары ак ниеттүүлүк менен аткарып, мамлекетибиздин ички рыногун камсыз кылып, өндүрүштүн туруктуу иштөөсү үчүн талыкпай эмгектене берериңиздерге бекем ишенемин. Мунайзат өндүрүүнүн көлөмү артып, мамлекетибиздин экономикасы жогорулай берсин. Барыңыздарга бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, аманчылык каалайм. Ушул күндөрү министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, башкы прокурор Курманкул Зулушев баштаган бийлик өкүлдөрү аймактарды кыдырып жүрүшөт. Буга чейин алар Ош, Баткен облустарында болуп, жергиликтүү тургундар менен жолугушкан. Бибисара Орозалиева, 7 канал, Жалал-Абад облусу.